Президент Садыр Жапаров Талас облусунун Талас шаарында жайгашкан Баластан борборуна капсула салды. Аталган борбор 7 гектар аянтка курулуп, бул жайдын ичинде эс алуучу, көңүл ачуучу жайлар жана кинотеатрлар орун алмакчы. Ал эми бул жайга келген эс алуучуларда атайын гид роботтор жол көрсөтөт. Аталган борборду куруу үчүн республикалык бюджеттен 1 миллиард сом акча каражаты каржыланууда. Архитектуралык чечимге ылайык имараттын сырткы жасалгасы жана долбоору Талас шаарынын инфратүзүмүнө өзгөчө көрүнөт. Балдар борборун куруу өсүп келе жаткан келечек муунга кам көрүү. Облустун өнүгүүсүндө өзгөчө орду бар заманбап борборго айланат. Биздин эң башкы максатыбыз мамлекеттин жаркын келечек ээлери балдарыбызга татыктуу балалык тартуулоо. Ар бир наристе элдин эртеңки келечеги, ар бир баланын күлкүсү өлкөнүн бакубат жашоосу болуп саналат. Балдар бейкапар ойноп, ээн эркин өскөн чөйрөдө гана өз алдынча ой жүгүртүүсү калыптанып, акыл эси, руханий дүйнөсү, чыгармачылыгы жакшы өнүгөт. Ошондуктан бул борбор буюрса жөн эле оюн зоок жай эмес, таалим тарбиянын, өнүгүүнүн жана кубанычтын борбору болуп калат деп терең ишенемин. Урматтуу курулуш тармагын тейлеген мамлекеттик кызмат жетекчилери, курулуш жүргүзө турган мекеме ээлери, сиздердин ак ниет, жигердүү ишмегиңиздердин аркасында балдарды кубанычка бөлөй турган борбор курулганы турат. Ошондуктан сапатка, эң биринчи кезекте сапатка, андан кийин коопсуздукка жана балдардын кызыгуусуна жооп берген жогорку деңгээлдеги курулуш жүргүзүүнү эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Мен сиздерге биринчи кезекте ушул тапшырманы коёмун. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, Баластан борбору Талас облусунун балдарына арналган кубанычтын, жаркын үмүттүн жана сүйүүнүн белгиси. Аларды бактылуу, билимдүү жана ыймандуу, ынсаптуу, мекенчил жаран болуп өстүрүп жетилтүү үчүн бардык шарттарды түзөбүз. Мындан улам Таластык агайын туугандарды келечек муун үчүн, алардын кубанычы жана өнүгүшү үчүн күч жумшоого чакырамын. Бактылуу балалыгын дал ушул жайдан өткөргөн ар бир баланын көзүндө үмүттүн нуру жанып, жүрөгүндө Кыргызстан үчүн кызмат кылсам деген ой кыял дегдеп турсун. Баластан борборунда ар дайым балдардын күлкүсү жаңырсын, жараткан Таласыбызга өнүгүү, эли журтубузга кут берекет, ынтымак, биримдик берсин. Жаңа курулуп жаткан Баластан борбору Талас өрөөнүндө гана эмес, республика аймагындагы уникалдуу оюн зоок эс алуу шаарчасы болот. Бул жерде атайын ушул соода түйүндөрү болот, балдар ойной турчу жай болот, кинотеатр, боулинг жана ушундай атайын IT технологиялар менен өнүктүрө турган жаштарды борборлор болот. Бул деген мындай айтканда чоң бир экономикалык долбоор деп айтсак жаңылышпайбыз. Баластан оюн зоок борборунан биз болжолду жылына бир ушул $1 миллион тегерегинде бизге киреше кирет деп расчеттоп атабыз. Бул жерде себеби дегенде өтө көп технологиялар ишке ашырылат. Бул жерде иш жүзүнө жүрүп баштаганда биз дагы тааныштырабыз буюрса. Курулуш иштерине сапаттуу жана өз убагында аткарылышы жеке президенттин көзөмөлүндө. Мамлекет тарабынан облусту өнүктүрүүгө багытталган бул долбоор жергиликтүү тургундарды кубандырды. Берде роботтор болот экен, ар кандай дүйнөнүн жүзүндөгү жок нерселердин баары болуп аткандан кийин ким гана сүйүнбөйт. Ушул ата энелердин баары ошо эл үчүн жасап аткан президент Садыр Жапаровго ыраазы болбогондо кимге ыраазы болобуз, калып кетейиндер. Таластын өнүгүшүнө салым кош, анан кийин дагы өзү дагы көзөмөлгө алып жаткандыгына биз аябай кубанычтабыз. Бул жактан көрдүк, аябай жакшы, өтө коос болот экен Таласыбыз буюрса. Баластан борбору келерки жылы өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылыгына карата пайдаланууга берилет. Бул борбордун ишке кириши балдарга жаркын маанай тартуулап гана тим болбостон, облуста жумушчу орундарын түзүп, өлкө экономикасына кошумча киреше алып келет. Сеймук Барманов, Чыңгыз Бокошев, Нурлан Иманалиев, Талас шаары.